Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Россиядан ипотекага квартира алуу оңойбу? Ооба, оңой. Анткени мен 1 жыл мурда официалдуу жумушта иштегендиктен кыргыз жараны болсом дагы ипотекага квартира алганмын. Эмне себептен Россиядан квартира алып коюу пайдалуу? Сиз деген Россияда түбөлүк кала турчу оюңуз жок. Ооба. Бирок сиздин акчаңыз аштарга, тойлорго деле кетип жатпайбы? Мына ушул акчаңызды бир жерге инвестиция кылып, батир алып койсоңуз, бул деген өзүңүзгө келечекте жеке киреше болот. Бул жакшы инвестиция. Эгерде сиз квартираңызды ижарага берип коюп Кыргызстанга кетчү болсоңуз, бул сизге айына акча түшүп турган жакшы киреше болот. Мына ушул жагы дагы пайдалуу. Эгерде сиз батириңизди сатып Кыргызстанга кетчү болсоңуз, жыл сайын үстүнө миллиондор кошулуп, сиз акчаңыздын үстүнө дагы да миллиондорду иштеп алышыңыз мүмкүн. Квартира алып акчаңызды инвестиция кылыңыз. Мисалы, Москва шаары дүйнө жүзүндөгү эң көп акча айланган шаар. Сиз бүгүнкү күндө 10 миллионго квартира алып койсоңуз, 5-10 жылдан кийин ал квартираңыз 20 миллионго көтөрүлүшү мүмкүн. Сиз деген Москвадан квартираны алып, аны 5-10 жылда өзүнө эле ижарага берип коюп, өзүнө төлөтсөңүз деле квартира сизге калат. Эгерде сиз квартираны сатып жүрсеңиз, андан түшкөн акча сиздин өзүңүздүн чөнтөгүңүзгө эле пайда. Мына ушул инвестиция болуп эсептелет. Сатып алынган квартираны ижарага берип коюп да акча тапса болот. Эгерде сиз ошол 20 миллиондук квартираңызды сатчу болсоңуз, Бишкектен элитный квартиралардан 4-өн алып койсоңуз болот. Мына ушул жогорудагы маселелер боюнча KG недвижимость агенттиги биздин Россия шаарында эмгектенип жүргөн мекендештерге жардам берет. Сиз Самара Нарматовага байланышып, сиздин первый взнос, биринчи төлөм акчаңыз жок болсо дагы, сиз Россиянын жаранысызбы, Кыргызстандын жаранысызбы, айырмасы жок, сөзсүз түрдө сизге батир алып бергенге KG недвижимость агенттиги жардам берет. Мына ушул мен мындан 1 жыл мурда KG недвижимость агенттигине байланышып, ушул KG недвижимость агенттиги аркылуу үй алганмын.